Төрөкул Айтматовдун билим алуусу жана эмгек ишмердиги. Окуп билим алышы. Совет мезгилиндеги партиялык жана мамлекеттик кызматкерлердин өмүр баяны менен таанышсаң, алардын баары кызматтарын, ишмердик чөйрөлөрүн бат-бат алмаштыра беришкен. Мунун себебин белгилүү тарыхчы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Зайнедин Курманов өзүнүн «Политическая борьба в Кыргызстане 20-е годы» деген китебинде мындайча түшүндүрөт. Түркистан сыяктуу накта агрардык өлкөдө анан калса борбордон алыс, кадрларды өйдөдөн төмөн же төмөндөн өйдө алмаштырбай коюуга мүмкүн эмес эле. РКПБнын 8-ci съездинин кадрларды бир тармактан экинчи тармакка, бир райондон башка районго жылдыруу чечими чыккан. Улуттук кадрларды толук баалай албагандык да буга себеп болгон. РКП-БКнын жергиликтүү партиялык уюмдарга жолдогон циркулярдык каттарынын биринде бир эле милдетти көп мезгилге чейин аткара берүү көптөгөн жолдошторду жалпы милдеттерди түшүнүүдөн ажыратат. Кызматкерлердин саясий кругозорун чектейт, бюрократизмди жана өзүн билемдик психологияны пайда кылат. Муну менен борбордогу жана провинциядагы кадрларды алмаштыруу аркылуу гана күрөшө алабыз. Бул принципти колдонушуп, ыңгайсыз кызматкерлерге карата күрөштү да күчөтүшкөн. Жаңы жерде саясий салмакка жетишүү ар дайым кыйынга турган. Төрөкул Айтматовдун өмүр баяны да ушундай. Кызматтарын бир тармактан экинчи тармакка, бир райондон башка районго алмаштырууга мажбур болгон. Төрөкулду камакка алганда ал болгону 34 жашта болчу. Бирок ал жаштыгына карабай, бул убакытта Москвадан 2 жогорку окуу жайын окуп бүтүп, бир топ эмгек тажрыйбасына ээ болуп калган эле. 20-жылдардын башында Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетин жана 1937-жылы Кызыл профессура институтун аяктаган. Өзү жазган өмүр баянында мындай дегени бар: «Мен атамдын иждивениясында 10 жашыма чейин гана болгом». Ооба, ал чын эле 10 жашында өзүнүн эмгек жолун баштайт. Россия менен Кыргызстанды байланыштырып турган Туркестан Сибир темир жолун курууга катышат. Алар атасы Айтмат Кимбилдиев экөөсү башка жумушчулар менен бирге Маймак станциясына жакын жердеги тоодон тоннель казышат. Эл ичинде бул тоннель азырга чейин Ташкент тоо деген ат менен белгилүү. Андан кийин Олуй атада орус тузем мектебинде, реалдуу училищеде билим алат. Азыркы Тараз, Казакстанда. Төрөкул 4 жыл 1921-жылдан 1924-жылдар аралыгында Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде Москвада окуйт. Аны аяктаган соң Төрөкул Айтматов ВКПБнын Кыргыз областтык комитетинин үгүт насаат бөлүмүндө иштейт. Адегенде насаатчы, андан кийин бөлүм башчынын орун басары, анан бөлүм башчы болот. Үгүт насааттык иштерди жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн ал Москвада окуп жүргөндө эле көрсөтө алган. Мисалы, ал 1924-жылы жазган өмүр баянында каникул учурунда жана окуу менен катар кандай иштерди аткарганын кенен келтирген. 1922-жылы Олуй ата шаарында башкаруу бөлүмүнүн райондук инструктору, 1923-жылы Фергана облусунун Анжиян уездинде калктын жана кызыл аскерлер арасында саясий кызматкер, Москвадагы ВЭХ заводунда байланыш боюнча иштеген. 1924-жылы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетин аяктаган соң улуттук командалык мектепте коомтануу боюнча окутуучу болгон. Жаштар үчүн саясий сабат боюнча иримдердин ишин жетектеген. Архивдик документтерде сакталган жаш Айтматовдун өмүр жолунан келтирилген бул үзүк учурлар Төрөкулдун өзүнүн билимин жогорулатуунун үстүндө натыйжалуу иштегендигин гана көрсөтпөстөн, анын окууну практикалык иш менен ийгиликтүү байкалыштыра билгенин да тастыктап турат. Калк ичинде мындай иштерди жүргүзүшү үчүн жаш жигит сабакта өтүлгөн материалдарды ар дайым кайталап окуп, бышыктап, китепканага барып, керектүү адабияттарды таап окуп, өзүнүн билимин тереңдеткен. 1926-жылы май айында обком Төрөкул Айтматовду Каракол Нарын округтук комитетинин жооптуу катчысы кызматына дайындап, Караколго иштөөгө жиберет. Ал жерде 1927-жылдын февралына чейин иштейт. Бул кызматта 1 жылга жетпеген аралыкта иштесе да, Төрөкул Айтматов архивдик материалдардын мазмунуна караганда иштин жалпы абалын үйрөнүп чыгат.
кадрдык саясатты жакшыртуу, советтик курулуш контрабанда менен күрөшүү жана башка боюнча өзүнүн конкреттүү сунуштарын берет. Архивде бир кызык документ сакталып калган. Бул Айтматовдун Караколдон Жалал-Абадка которулусуна таасир берген болуш керек. Төмөндө ал кыскартылган түрдө келтирилет. Баяндама каттан Каракол кантонунун ОГПУнун начальнигинин орун басарынан Кыр облустук ОГПУ бөлүмүнүн начальниги Жолдош Кекинге кантондогу кыргыз жооптуу кызматкерлеринин арасындагы топтук уруучулук күрөштүн орун алгандыгы тууралуу. Биринчи, Жолдош Айтматовдун ВКПБнын округдук комитетине катчы кызматына келери менен 2-3 ай тигил же бул топко таандык экендиги байкалган жок. 1926 жылдын октябрь айынан баштап ал өзүнүн тегерегине Жылкыбаев, Садабаев, Мусин, ошондой эле Исакеев жана Темирбековдорду топтоп Мукамбаевке жана анын тарапташтарына каршы иш жүргүзө баштады. Мукамбаев 1926 жылдагы Каракол Нарын округдук аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Экинчи, адегенде Айтматовдун иши өзүнүн тарапташтарынын баарынын Мукамбаевке каршылыгын күчөтүү болду. Мукамбаев европалыктардын тарабында кыргыз кызматкерлерин четтеген, кошулбайт, орустардын куйругуна жабышып жүрөт. Үчүнчү, Айтматовдун багыты мурдатан эле азырда кескин, улутчул. Мукамбаевдики болсо келишүүчүлүк. Башкысы европалык кызматкерлер менен бардык мамиледе жакшы келише алат. Ал эми түпкү эл ичинде анчейин кадыр баркы жок. Төртүнчү, европалык кызматкерлер арасында тигил же бул топто кыргызга ылайыкташкандар бар. Булар Гузи, начальник уголовного розыска, Клепилин жана Доронин. Буларга карата партиянын багыты боюнча тиешелүү чараларды көрүү зарыл. Жалпысынан менимче жогорудагыдай көрүнүштөрдү жок кылуу үчүн төмөнкүлөрдү ишке ашыруу керек. Жүргүзгөн саясаттары кыргыз кызматкеринин арасында талаш тартышка жана топтук күрөшкө алып келгендиктен Каракол канткомунан Айтматовду окружкомдун катчылыгынан Исакеевди жана Мукамбаевди чакырып алуу керек. ОГПУ Каракол канткомунун уполномочунун орун басары Благов. Ар кандай масштабтагы партиялык иш-чаралардагы чыгып сүйлөгөн көптөгөн сөздөрүндө Төрөкул Айтматов кадр саясаты маселелерин көтөрүп келген. Көбүнчө ал борбордон келген, жергиликтүү өзгөчөлүктү түшүнбөгөн, эске албаган, тилди билбеген жана жергиликтүү кадрларга жалпы шаблон менен талаптарды кое берген адистерди сынга алат. Ошон үчүн ал күн тартибине жергиликтүү кадрларды даярдоо маселесин коет. Түпкү элдин ичинен кадрларды даярдоо үчүн көрсөтүү ыкмасы колдонулат. Бирок ал кыргыздардын шартында бир топ өзгөчөлүккө ээ, ошон үчүн биз түпкү элдин ичинен адистерди алдын ала бир топ жооптуу кызматтарга даярдашыбыз керек дегени бар. Төрөкул Айтматов Кырапком ВКПБнын 3-чү партконференциясында мына ушундай мааниде сүйлөгөн. Ал жергиликтүү бийликтегилерге жардам бергиле деп командировкага жиберилген адистерге көп нааразы болгон. Бардык келгендердин мобилизация кылганга болбойт деген тактама күбөлүктөрү бар. Бизде кадрларыбызды өстүрүп чыгаруу жөнүндөгү маселе эч ак жетилди. Улуттук кадрларды даярдоо жөнүндөгү жана түпкү улуттун өкүлдөрүн окутууга умтулган позициясы ОГПУнун жергиликтүү кызматкерлеринин арасында Төрөкул Айтматовго карата терс реакциясын пайда кылган. Төрөкул Айтматовдун эмгек жолунун кийинки маанилүү этабы Жалал-Абадта улантылды. Бул жерде ал 1927 жылдын февралынан 1929 жылдын апрелине чейин ВКПБнын Жалал-Абад канткомунун катчысы болуп иштеди. Апком кандай болгон күндө да Төрөкул Айтматовдон ишенимдүү жана компетенттүү кызматчыны көрө алган, болбосо ошол маалдагы татаал аймакка аны жетекчи кылып жибербейт эле. Албетте Караколго салыштырганда Жалал-Абадта абал бир топ татаал болгон. Басмачылар кайрадан баш көтөрүп Совет бийлигине жана аны колдогондорго каршы аракеттерин күчөтүп жаткан мезгил эле. Жалал-Абад канткомунун конференциясында жасаган докладында Төрөкул Айтматов ошол маалдагы акыбалды мындайча сүрөттөйт. Жалал-Абад кантону басмачылар кыймылынын мурдагы уяларынын бири болгон. Басмачылык чарбаны бүлүндүрдү, дыйкандарды алсыратты. Эмгекчилердин аң сезиминде өчпөс так калтырды. Азырга чейин бул так кедей дыйкандардын жүрөгүндө турат.
5-6 кишиден турган куралдуу топ соода сатык кылгандарга, башка жактан келгендерге жана айым кыштагында жашагандарга кол салышкан. Жергиликтүү бийлик элдин жардамы менен аларды кыштактан кууп чыгышат. Шайка ашуудан ашып кетет. Ал эми аларды куугандар атка кайтышат. Бирок алардын бири коммунист Кашапов шайкалар дагы кол салусын улантпасын, байкап турайын деп калып калат. Ойлогондой эле шайка артына кайтып келип да Кашаповду өлтүрүп кетет. Азыр кол салуулар токтоду, бирок эл дагы эле чочулап турат. Басмачыларды колдогон кыштактар бар. Өзбекстанга өтүп кетүүнү каалаган кыштактар бар. Ошон үчүн алар Кыргызстанды жана кыргыз кызматкерлерин жаман көрүшүп, басмачыларга жардам берип жатышат. Айым Волостун Өзбекстанга берип жатканда калктын кыргыз бөлүгү өздөрүнүн өкүлдөрүн Орто Азияга, Ташкентке жана облуска жиберишкен. Алар биздин кантондун курамында калгылары келишкен, бирок алардын өтүнүчү СССР СНК токтомунун негизинде четке кагылган. Ушул жылы күзгө айдап себүү кампаниясынын башында Өзбекстан менен чектеш айылдарда улуттар арасындагы касташуу болду. Батырак Абадта кыргыз балдарын окуткан мугалимдерди кыргыз тилинде окутпагыла деп камашып койду. Мунун баары Жалал-Абад менен Анжандын ортосундагы мамилелерди татаалдаштырды. Суунун айынан дагы чыр чыкты. Кыргыз эли арыктын башында экендигинен пайдаланышып, сууну бууп коюшкан. Мунун айынан өзбек айылдары жабыркады. Алар Ташкентке арызданышып, эми сууга көз салган адамдар кыргыздарга суу беришпейт. Мындай абдан жоопту кызматы менен катар Төрөкул Айтматов Жалал-Абад кантонунда жер суу реформасын жүргүзүү боюнча түзүлгөн комиссиянын төрагасы болгон. Түшүндүрмө 1927 жылдын 6-июнунда республиканын түштүк райондорунда жер реформасын даярдоо жана жүргүзүү боюнча борбордук комиссия түзүлөт. Кийин ал Кыргыз АССР БАКтын алдындагы борбордук жер комиссиясы деп аталат. Айтматов борбордук жер комиссиясынын президиумунун мүчөсү болуп бекилет. Жер реформасы аяктагандан кийин Кыргыз АССР БАКтын 1928 жылдын 2-апрелиндеги токтому менен борбордук жер комиссиясы жоюлат. Түшүндүрмөнүн аягы. Төрөкул Айтматов жана жер суу реформасы. Төрөкул Айтматовдун өмүр жолу өтө ар тараптуу болгон. Ал Кыргызстандын эл чарбасынын ар түрдүү чөйрөлөрүн уюштурган, бутуна тургузган, көптөгөн социалдык институттардын калыптануусуна салымын кошкон. Төрөкул Айтматовдун ишмердигинде республиканын түштүгүндө жүргүзгөн жер суу реформасы бөтөнчө орун ээлейт. Кыргызстанда совет бийлигин орнотуу учурунда айыл чарбанын өнүгүүсү өтө начар абалда болгон. Баары кол күчү менен жасалган. Дыйкандар кетмен, соко, орок жана башка ушул сыяктуу шаймандарды гана колдонушкан. Жакшы алдыңкы шаймандар жокко эсе болгон. Ошон үчүн дыйкандардын эмгеги көп күчтү талап кылып, өнүмү аз болгон. Дыйканчылык маданиятынын жалпы деңгээлинин төмөндүгү да таасир эткен. Агротехника жаатында билим жетишсиз болгон. Айыл чарбасындагы зыянкечтер менен күрөшүү да дары-дармектердин жогунан жүргүзүлгөн эмес. Муну баары түшүмдүүлүккө таасирин тийгизген. Төрөкул Айтматов Жалал-Абадтагы 2-кантондук парт конференциядагы өзүнүн жасаган докладында 1927 жылы 2-ноябрда жер суу реформасын жүргүзүү зарылдыгын негиздөө менен түшүмдүү жерлердин көп бөлүгү келгиндердин жана байманаттардын колунда болгонун белгилеген. Алар өздөрү жерге иштеген эмес, батырактарды, кедейлерди жана чайрекерлерди жалдап иштетишкен. Кедейлер дыйканчылыктын сапаты үчүн жан талашкан эмес. Анткени алар жасаган эмгек үчүн өтө аз акы алышкан. Мунун баары айыл чарбасынын өнүгүү өсүүсүнө кедергисин тийгизген. Ошон үчүн совет бийлигинин алдына койгон маанилүү милдеттеринин бири жер суу реформасын жүргүзүү болгон. 1921 жыл жер суу реформасы республиканын түндүгүндө жүргүзүлгөн. Натыйжада жери жок дыйкандарга байлар менен кулактардан тартылып алынган жерлерден тамаркалар берилген. Ошондон кийин көчмөн жана жарым көчмөн чарбалар отурукташууга өтүшкөн. Мамлекет аларга шаймандарды, жеңилдетилген кредиттерди бөлүп берген. Бирок Кыргызстандын түштүгүндө кырдаалдын татаал экендигине байланыштуу бул мезгилде жер суу реформасы жүргүзүлгөн эмес. 1925 жылы гана Кара Кыргыз автоном облусунун советтеринин 1-учредительдик съездинде өлкөнүн түштүгүндө жер суу реформасын жүргүзүү тууралуу чечим кабыл алынат.
Çayrakерler menen jeri jok dıykanlar jyl ötken sayın Sovet biýliginden ubada kılıngan jer su reformasyny tezirek ötkörүүnü talap kıla başlaşat. Oşon üçin 1927 ýyldyň ortasynda Kırgız Avtonomduk Sovetlik Sosialistik Respublikasynyň Uçuriditildik siyezinde bol reformany tüştükde жүрgüzü turaly birotula çeçim kabul alınat. Jer su reformasynyň maksаты dıykandardy jerdin iyesine aylantuu jana alardy Sovetlerdiň tegeregine baş koşturup bolgan. Jogorda aytylganday Törekul Aytmatov bul mezgilde Jalalabad kantkomunun katçysy bolup işlegen. Oşon üçin ana Jalalabad kantonunda jer su reformasyny жүрgüzүү boýunça komissiýanyň töregasyna daýyndaşat. Kırgız Apkomunun jogoptug atçysy Şubrikov 1927 ýyly VKBB Borborduk komitetiniň Orta Aziýa bürosuna Taşkentke mıntip jazat. Jer su reformasyn Kırgızstandın tüştügünde жүрgüzүү üçin görnüktүү, güçlүү daýardykdagy kadrlарды jiberdik. Aytmatov, Esenamanov jönöp getişdi. Gelişi menen alarga toktosuz jer su reformasyny жүzöge aşyryny tabışladyk. Emi Törekul kantkomdun gatçysy ele bolboston jer su reformasyny жүрgüzүү boýunça komissiýanyň işinde jetektögü aldy. Munun bary oňoý bolgan jok. Törekulga uşunda kurçkırdalda iştöge tuura gelet. Al partiýalyk sögüşde alat. Aga karata jer su reformasyny tuura emes жүрgüzüp jatat dep uşaktap жазышкан. Birok tekşerip görüşkende bul gündelik ele uçuray kalçu mayda çüýde gataçylyk bolgan. Halkty jer su reformasynyň zaryldygyna işendirүү üçin ögüt nasat işlerinin arganday türlerin koldanışkan. Mitinglerde, joluguşlarda jana çoguluşlarda. Uşunday mitinglerden birinde süýlep jatıp bir gedey mıntıp aytat. Biz uşul malga çeyin daim baylar menen moldalarga işlep geldik. Alarda bary bar, jeri şaymandardagı, maldagy. Baldarym süt içsin dep men baydın bir san uyun ijara kaldım. Bul üçün men jyl boyu anın jerinde akysız işleymin. Tüşümde bütünдөй bayga tandyk bolot. Men kança işlesem da eç nerse ala albaymın. Başka dıykan anın sözün koldoyt. Men da ömür boyu argimge işlep geldim. Birok üstümdögi jırtık köynegimden başka eç nersem jok. Adırmaga jer berip jatışat. Güçümdü eç ayabastan men anı işletem. Kalgan ömürümdü öz jerime arnaymın. Bul sözдөр jer su reformasyny жүрgüzүү zaryldygyny dagı bir iret dalildegen. Tüştükde jer su reformasyny igilikde жүрgüzүү Sovet biýligin bul aymakta çyňdogo öbölge tüzet. Жерди birgeleşip işletүү üçin kommunalar, artelder tüzület. Safhozdor payda bolup başlaýt. Oşendip jer menen iştö jakşyra başlaýt. Aydogo jaraktуу jerler köböýüp жердин gyrtyşyny işletүүnүn sapaty jogorlayt. Şaymandardy taratуучу punktlar uýuşturulat. Gedey dıykanlar aydap sebi işleri üçün sıryo, üröndör menen gamsızdalat. Sugat sistemalary jakşyrat. Onun natyjasında sugat jerlerden aýanty köbeýet. Törekul Aytmatov Kırgızstandın tüştügünde özü işke aşırgan jer su reformasynyň jyýyntygy menen çynynda ele symyktansa bolat ele. Törekul Aytmatovdun Kırgızstandyn öner jaýyn önüktürүүgө goşgan salymy. Kırgız Avtonomduk Sisleri tüzüldü. 1 fevral 1926 ýyl. 1 fevral 1926 ýyl. Barybızga belgili bolgondoy 1926 ýyly Rossiýanyň guramyna girgen Kırgız Avtonomiýalуу Sovetlik Sosialistik Respublikasy tüzüldü. Bul albette köp wagtdan beri mamleketlilигин jogotup algan Kırgız eli üçin ebegesi zor jetişkendik jana жаңы mamleketlүүлүктү tüzүүgө karata jasalgan birinci uluttuk adamdardын biri ele. Oba, myzandуу aymagı, çegarası, konstitutsiyası, jelegi, gerbi, gimni, tili, borbor şaары бар respublika tüzüldü. Birok munun güçlүү ekonomikası, zamanbap öner jaýy, ayıl çarbası bolbosa өлkө katary kalıptana alбай kalışı mümkün ele. Al mezgilde Kırgızstan üçün bul eň tatal jana oor masele bolgan. Antkeni ürkündün gesepetlerinin, uaqtlı hökümettün repressiýalarynyň, arganday içara gozgolоңдордун, kulaka tartuunun, kollektivleştirinin aynan өлköde açkaçylyk, jakyrdyk. El çarbasında bölgün öküm sürüp turgan, jana oşonda ele halktın tutaş sabatsyzdygy orun algan mezgil ele. Eň algaç bul maseleni çeçiş üçün 1927 ýyly Kırgız ASR-inde Önerjay jana Suda el komissariýaty ministrligi tüzület. Birok baştapkı uçurda al negizinen Suda jabduu maseleleri menen gana alektenet.
Ал эми өнөр жайды өнүктүрүү маселеси билимдүү, квалификациясы туура келген адистерден өксүгөндүктөн чечилбей турган. Мындай жагдай бир гана Кыргызстанда эмес, дээрлик бүтүн Советтер Союзунун эл чарбасы бүлүнгөн, артта калган абалда болчу. Ошондуктан эл чарбасынын абалын көтөрүү, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулатуу максатында бүткүл Союз боюнча индустриялаштырууга багыт алынат. Кыргыз Совет энциклопедиясында айтылгандай, социалисттик индустриялаштыруу өлкөнүн экономикасынын жалпы деңгээлине, эл чарба тармактарынын структурасына жараша пландоо жүргүзүлүп, социализмдин материалдык техникалык базасын түзүүгө жана анын өнүгүшүнө, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн тынымсыз жогорулашына алып келмек. Индустриялаштыруу Советтер Союзунда, анын ичинде Кыргызстанда да биринчи 5 жылдык пландарды ишке ашырган учурга туура келген. 5 жылдык план кылдат ойлонулган эл чарбанын 5 жылда реалдуу аткарыла турган иш-чараларынын комплекси катары каралган. Советтер Союзунда эл чарбасын өнүктүрүүнүн алгачкы 5 жылдык планы 1928-жылы кабыл алынган. Союздук индустриялаштыруу курсуна ылайык 1929-жылы Кыргызстанда эл чарбасынын борбордук совети түзүлөт. Эл чарбасынын борбордук совети Кыргыз борбордук аткаруу комитетине жана эл комиссарлар советине, башкача айтканда өкмөткө баш ийген өзүнчө наркомат болуп түзүлөт. Жергиликтүү эл чарба кеңешинин Советтер Союзунда эл чарбасын өнүктүрүү максатында түзүлгөн жана бардыгы бир жерден Москвадагы эл чарбачылыгы боюнча жогорку кеңешинен башкарылган жана ошондой эле пландаштыруу көбүнчө СССРдин борборунун кызыкчылыгына багытталган болчу. Кыргызстандын эл чарбасынын өнүгүү планын түзүүдө кедергисин тийгизген дагы бир олуттуу жагдай болгон. Бул республиканын 3 жылдык баш ийүүдө калганы. Муну эл чарбасы боюнча кеңештин төрагасы, өкмөт башчысы Жусуп Абдрахманов Сталинге жазган катында 1930-жылы мындайча түшүндүрөт. Конституциялык укуктук көз караштан биз РСФСРдин курамдык бөлүгү гана болуп эсептелебиз. Бул биздин маданий чарбалык өнүгүшүбүзгө РСФСРдин өкмөтүнүн органдары менен өзара мамилелерибизди аныктоого тийиш сыяктанган эле. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан Кыргыз АСТР өзүнүн экономикасынын мүнөзү жана географиялык абалы боюнча Орто Азиянын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Бул кырдаал иш жүзүндө биздин республикабызды 3 жылдык баш ийүүгө мажбурлайт. Бир жагынан РСФСРдин өкмөтүнө, экинчи жагынан Орто Азиянын органдарына, ВКП борбордук комитетинин, большевиктердин бүткүл союздук коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин, Орто Азия бюросу, үчүнчү жактан СССРге. Республиканын бул 3 жылдык баш ийиши иштин тажрыйбасы көрсөткөндөй Кыргызстандын чарбалык маданий милдеттерин чечүүдө өтө терс таасир тийгизүүдө. Демек, кедергилик элемент болуп эсептелет. Жогоруда аталган 3 жетекчи органдар бири-бири менен макулдашпай, Кыргызстандын чарбалык планын, анын жалпы түзүлүшүн билбестен өз көз карашынан пландаштырышат. Мында биз эки борбордун, Москва менен Ташкенттин бири-бирине окшобогон жетекчи көрсөтмөлөрүнө ээ болуп келгенбиз жана ээ боло беребиз. Сталинге жазган каттарына Жусуп Абдрахманов убагында жооп ала алган эмес. Кийин 1930-жылдын 27 апрелинде Абдрахмановго каттарында көтөргөн маселелердин чечилиши Кыргыз АСТРнын өкмөтүнө, СССР Союзунун эл комиссарлар советине жана эмгек жана коргоо советине түздөн-түз кирүү укугу берилген СССРдин эл чарба кеңешинин өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу менен чектелген. Төрөкул Айтматов Кыргыз АСТРнын эл чарбасынын борбордук советинин төрагасы. Мына ушундай татаал жана оор шартта 1929-жылдын 30-апрелинде Кыргызстандын борбордук башкаруу комитетинин 2-съездинде атам Төрөкул Айтматов өнөр жай жана соода Наркомпромторг элдик комиссары, министри болуп шайланат. Ошондо ал 26 жашта экен. Жаштыгына карабастан ал бул кызматка чейин жогоруда айтылгандай бир топ тажрыйбалуу кызматкер болуп калган болчу. Төрөкул үй бүлөнүн чоңулу болгондуктан атасы өлгөндөн кийин Олуй атадагы реалдык училищедеги окуусун таштап, үй бүлөнү багыш үчүн Айылга, Шекерге кайтып келет. Бул 1920-жыл эле. Төрөкул орус, кыргыз тилдерин эң жакшы билген,
катасыз жазган жана кишилер менен тез эле тил табышып иштей алган жигит болот. Ошол кезде совет бийлигине так ушундай сабаттуу адамдар керек болуп турган мезгил эле. Ошентип Төрөкул айылына кайтып келгенден кийин совет бийлиги аны кызматка тартып, ал жаштардын уюмун жетектеп иштеп калат. Жакшы иштеп аны Ташкентке жаштардын съездине жөнөтүшөт. Эмне үчүндүр ал съезд болбой калат. Бирок Төрөкул убакытты текке кетирбей Ташкенттеги партиялык советтик курсуна кирип окуп калат. Ташкентте да анын зээндүүлүгүн байкашып Москвадагы Орто Азиянын эмгекчилери үчүн ачылган Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине окууга жиберишет. Москвада Төрөкул 4 жыл окуйт. Анын 1925-жылы өз колу менен жазган өмүр баяны архивде сакталып калган. Анда ал Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуп жүргөн кезинде жайкы каникулдарда Самарканга, Казакстандын айылдарына барып совет бийлигин орнотуу үчүн үгүттөө иштерин жүргүзүп, солдаттарга лекция окуп жүргөндүгү жөнүндө жазат. Ошентип жогоруда айтылган Төрөкул Айтматовдун өнөр жай министри болгонго чейинки окуп билим алуусун жана эмгек жолун карасак, ал төмөндөгүдөй 4 саптан турат экен. Биринчиси 1921-1924 жылдары Чыгыш элдеринин коммунисттик университетинде окуган Москвада. Экинчиси 1924 жылдан 26 жылдар аралыгында Кырапкомдун үгүт насыят бөлүмүндө пропагандист, бөлүм башчы. Үчүнчүсү 1926 жылдан 27 жылдар аралыгында Каракол Нарын окружкомунда жоопту катчы. Төртүнчүсү 1927-29 жылдар аралыгында Жалалабад канткомунун катчысы жана Кыргызстандын түштүгүндө жер суу реформасын ишке ашырган комиссиянын төрагасы болуп иштеген. Ошондой эле бул иштер менен катар коомдук иштерге дагы активдүү катышат. Мисалы 1925-жылы атам Үгүт Насааттын коллегиясынын төрагасы болуп иштеп жатканда Касым Тыныстанов көтөргөн демилгени колдоп, Манас эпосун биринчи жолу жарыкка чыгаруу жөнүндө чечимге кол коет. Ошондой эле 27-жылы Касым Тыныстанов менен бирге жаңы кыргыз алфавитин иштеп чыгуу комиссиясынын мүчөсү болуп иштеген. 1929-жылы 30 апрелде Кыргыз АССРнин Советтеринин 2-чи съездинде кабыл алынган Кыргыз ССРнин конституциясынын долбооруна алымча кошумчаларды киргизүү үчүн түзүлгөн атайын редакциялык комиссиянын мүчөсү болуп шайланып, анда активдүү иштейт. Жана ошол эле съездде Төрөкул Айтматов Кыргыз АССР Борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү, кийин БАКтын президиумунун мүчөсү болуп шайланган. Төрөкул Айтматовдун жазган эмгектерине, жасаган докладдарына, чоң жыйналыштарда чыгып сүйлөгөн сөздөрүнө караганда атам абдан сабаттуу, кыргызча орусча эркин сүйлөгөн, катасыз жазган, аналитикалык ой жүгүртүүсү, логикасы күчтүү, аны тааныгандардын айтуусу боюнча сүйлөшкөндө адамдарды өзүнө тартып турган, жүзү жылуу, таасирдүү инсан болгон. Атам өнөр жайдан соода министри болуп жарым жыл иштегенден кийин аны дагы 1929 жылдын сентябрында Кыргыз Борбордук аткаруу комитетинин 3-чү съездинде Кыргызстандын эл чарбасынын Борбордук советинин төрагасынын кызмат ордуна шайлашат. Ошентип атама аткарганга абдан оор, татаал, дээрлик нөлдөн, жок нерседен башлай турган 2 тармактык жүк жүктөлөт. Демек анын милдети Кыргызстандын экономикасын көтөрүү, өнөр жайын куруу болгон. Бирок кыйынчылыктарга карабай ал жаңыдан түптөлүп жаткан тармакты башкарууга бел байлап, буга чейинки иш тажрыйбасын пайдаланып, акыл дараметин, күч кубатын эч аянбай, республикада өнөр жайды өнүктүрүүгө киришет. Айтып коюу керек, так ал бул ишке киришкен убакытта Кыргызстандын эл чарбасынын өнүгүү планын түзүү процесси жогоруда айтылган 3 жылдык баш ийүү шартында ишке ашырылган. Анын үстүнө бул мезгил жалпы союздук индустриялаштыруу курсуна жана 1-5 жылдык планды аткаруу мезгилине туура келген. Ал аралык 1928-1932 жылдар аралыгы болгон. Атам жетектеген 2 орган тең учурунда тиешелүү профессионал кадрлар менен толукталган эмес эле. Мисалы жаңы түзүлгөн эл чарбасынын Борбордук советинин аппаратында дегенде болгону 3 гана жогорку билимдүү инженер иштеген дешет. Ошондуктан атам дегенде эле кадрлар маселесинен баштаптыр. Анын иш аракеттери менен тиешелүү жетекчилерди ынандыра алгандыгынын аркасы менен эл чарбасынын Борбордук советинде тез арада жогорку квалификациялуу кадрлар иштеп калат. Анын демилгеси менен жана өтүнүчү боюнча ири өнөр жайлуу шаарлардан, Москвадан, Ленинграддан жана башка чоң шаарлардан Кыргызстандын жаңы тирдик ишканаларында иштөө үчүн инженерлер, техниктер менен экономисттер жиберилген.
түздөн түз атамдын кийлигишүүсү менен жалпы бөлүмдөн тышкары экономикалык жабдуу жана пландоочу бөлүмдөр түзүлгөн. Ошондой эле Кыргызстандын бардык ишканаларын техникалык жетектөөнү ишке ашыруучу инженер-технологдун жана тоо инженери менен инженер-электриктин кызматтары киргизилген. Аларга тоо инженери тоо кендерин геологиялык изилдөө иштеринин жүрүшүнө жалпы жетекчилик кылуу жана тоо кен өнөр жайынын бардык тармактарынын план ченемдүү өнүгүшүнө кам көрүү милдети жүктөлгөн. Ал эми инженер-электриктер республиканын энергетикалык ресурстарын иликтеп, жергиликтүү республикалык маанидеги жаңы электростанцияларын куруу боюнча маселелердин үстүнөн иштемек. Кустардык өнөр жайды, фабрикада эмес, кол менен жасалган продукцияны чыгарчу ишканаларды жана өнөр жай кооперациясын жөнгө салуу иши атайын инспектор жана кустар секциясына милдеттендирилген. Албетте республиканын эл чарбасын башкаруучу аппараттын мындай примитивдүү жөнөкөй структурасы Кыргызстандын өнөр жайынын начар өнүккөндүгү менен шартталган. Ал негизинен жергиликтүү жана кустардык өнөр жайды өнүктүрүү маселелери менен алектенмек. Ал эми пахта тазалоочу, тоо кендерин казып иштечүү, жибек ийрүүчү, техникалык өсүмдүктөрдү өстүрүү жана башка мааниси чоң өнөр жай тармактарын Союздук же Орто Азиялык тресттер башкармак. Кыргыз АЭС-тин эл чарбасынын борбордук совети жөнүндө бекитилген жобо боюнча анын карамагына тери ийилетүүчү шаар өнөр жай трест, Кырмам курулуш, Токой трест, Алам Дүнгеси, Ноту фабрикасы жана башка ишканалар берилген. Ошол мезгилде Кыргызстандын эл чарбасында айыл чарба өндүрүшү басымдуулук кылып, өнөр жайдын үлүшүнө бүткүл өндүрүлгөн продукциянын 6,7% гана туура келчү. Майда кустардык ишканалар жалпы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмүнүн 60%-ын чыгарчу. Ошондуктан Айтматов буга чейин түзүлүп калган биринчи 5 жылдык пландын ар кандай варианттарынын долбоорлоруна оңдоолорду, толуктоо түзөтүүлөрдү киргизүүгө чечкиндүү киришип, жаңы план түзүп чыгат. 6-чы облустук партиялык конференция 1930 жылы 10 июнда республиканын өнөр жайынын өнүгүшү жөнүндө деген темада 6-чы партиялык конференция өткөрүлөт. Ал кезде Совет мамлекетинде бир гана партия бийликте болуп, мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү өнүгүү программаларын, алардын аткарылышына арналган иш-чаралары коммунисттик партиянын конференцияларында каралып, чечимдер кабыл. Мен архивдик материалдарды карап отуруп, 6-чы партконференция Кыргызстандын экономикасынын негизин түзүүдө биринчи 5 жылдык планды аткарууда өтө маанилүү ролду ойногон деп бааладым. Бул конференцияда адегенде өкмөт башчысы Жусуп Абдрахманов 5 жылдык план боюнча доклад жасайт. Анда анын мындай деген жери бар: Мен силерге 5 жылдык планды жүзөгө ашырууда кандай ийгиликтерге жетише тургандыгыбызга анализ жасап кетейин дедим эле. Себеп дегенде бардык эле бул маселени түшүнө беришпейт. 5 жылдык планды жүзөгө ашыруунун жыйынтыгында биз чарбалык жактан алдыга аябагандай секирик таштайбыз. Конференцияда эл комиссарлар советинин төрагасы, башкача айтканда өкмөт башчысы Жусуп Абдрахмановдон кийин эл чарбасынын борбордук советинин төрагасы Төрөкул Айтматов чыгып сүйлөгөн. Ал сөзү мындай деп баштайт: 5 жылдык план бул эл чарбасынын социалисттик курулушунун жана аны реконструкциялоонун планы. Бул пландын маанилүүлүгү жөнүндө Жолдош Абдрахманов айтты. Мен бул маселеге токтолбой, пландын аткарылышынын реалдуулугу жөнүндө айтайын дедим эле. Бизде кайрадан түзүлгөн 5 жылдык план бар. Бирок аны анализдеп караганда ал Кыргызстандын бардык чарбалык мүмкүнчүлүктөрүн толук камтый албайт экен. Союздун өкмөтүнөн бекип келген Кыргызстандын 5 жылдык планында республиканын өнөр жайына 250 миллион рубль жана айыл чарбасына 370 миллион рубль капиталдык салымдар каралыптыр. Эгерде биз бул капиталдык салымдарга Кыргызстандын колдо болгон чарбалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша көз караштан карасак, анда эл чарбасын реконструкциялоо талап кылган иштердин темпин ал капиталдык салымдар камсыз кыла албаганын көрөбүз. Муну атайын өнөр жай боюнча иштеген комиссия тактаган. Комиссия өзүнүн тыянактарында 250 миллион рубль өнөр жайдын 5 жылдык үчүн жетишсиз экендигин, капиталдык салымдарды 350 миллион рубльге чейин көтөрүүгө болорун белгиледи. Мындан тышкары мал чарбачылыгына капиталдык салымдардын жетишсиздиги белгиленди. Ошондуктан 5 жылдык планды өнөр жай бөлүгүндөгү бөтөнчө тоо кен өнөр жайындагы, ошондой эле мал чарбасындагы капиталдык салымдарды көбөйтүүнү эске алуу менен
иштеп чыгууну андан ары тереңдетүү жөнүндө маселе коюу зарыл. Биздин милдет өнөр жай боюнча 5 жылдык планды толук өлчөмдө турмушка ашыруу деп баштаптыр атам. Анын пикири боюнча эгерде бардыгы ойдогудай болсо, биринчи 5 жылдыктын жыйынтыгында айыл чарба заттарын кайра иштетүү боюнча өнөр жайдын андан ары интенсивдүү, тез, ыкчам өнүгүшүнө кубаттуу база түзүлмөк. Мына ушул максатта Кыргызстанда айрыкча энергетикалык жана отун базасын түзүүгө, курулуш материалдарын чыгаруучу ири комбинаттарды уюштурууга басым жасоо керек деп айткан эл чарбасы боюнча Борбордук кеңешинин төрагасы. Ошондой эле айыл чарба продуктыларын кайра иштетүүчү өнөр жайды өнүктүрүүнү тездетүү менен бирге түстүү металлдардын кендерин изилдөө иштерин күчөтүү жана ушул 5 жылдыкта коргошун, күкүрт кендерин иштетүүчү ишканаларды куруу зарыл деп эсептеген. Андан кийинки сөзүндө Кыргызстандын өнөр жайынын негизги тармактарына токтолот. Төмөндө ошол тармактар жөнүндө сөз болот. Бул бөлүмдө келтирилген маалымат негизинен Жусупова жана Өмүрбековдун Төрөкул Айтматов коомдук саясий жана мамлекеттик ишмер деген китебинде келтирилген материалдарга таянып алынды. Гидроэнергетиканы өнүктүрүү. Атамдын биринчи 5 жылдык план жөнүндө айткан ойлоруна караганда, индустриялаштыруунун ыргагын күчөтүш үчүн эң биринчи энергетикалык базаны кеңейтип өнүктүрүү зарыл болгон. Ири өнөр жай курулушун өнүктүрүүнүн тез темпи айыл чарбасын социалисттик башталышта кайра куруу, ири колхоздор менен совхоздорду уюштуруу менен байланыштуу. Ал эми өнөр жайы менен айыл чарбасынын, айрыкча пахта эгүүчү райондордун электр энергиясына болгон муктаждыгы өтө зор. Бирок электр курулушунун темпи эл чарбасынын бөлөк тармактарынын өсүү темпине караганда артта калып жатканын анализдеп, эл чарбасы боюнча кеңешинин төрагасы 6-партиялык конференцияда сүйлөгөн сөзүндө мынтип айткан экен. 1930-жылдын октябрь айында эле электр энергиясынын жетишсиздиги 3000 киловаттка жетет. Ал эми 5 жылдыктын аягында бул жетишсиздик 10 000 киловаттка чейин өсөт. Атамдын ою боюнча Кыргызстанда өнөр жайды өнүктүрүү электроэнергетикалык базаны түзмөйүн ишке ашыруу мүмкүн эмес эле. Анын үстүнө биздин толуу республикада электростанцияларды курууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бийик тоолордон, октук олоттордон агып түшкөн көптөгөн өзөн суулар, дарыялар, таргапчыгайларды аралап өтүп, гэстерди иштетүүгө даяр табигый кубат, энергия менен камсыз кыла алат. Мына ушул артыкчылыктар эске алынып, атамдын айтканына караганда, Кыргызстанда кубаттуулугу 384 000 киловатт болгон 6 ири электр станциясын куруу белгилениптир. Ал бул өңүттө өзгөчө Нарын дарыясынын мүмкүнчүлүктөрү мол экендигин, бүтүндөй Фергана өрөөнүнө абдан арзан электр энергиясын берерин өз сөзүндө баса көрсөтүптүр. Мисалы, ал өнөр жай жана соода министрлигине дайындалгандан 10 ай өтпөй, 1929-жылы ноябрда Аламүдүн ГЭСи өнөр жай ишканаларына электр энергиясын бере баштаган. Бирок эл чарбасынын электр энергиясына болгон муктаждыгын жаңыдан курулган бул ГЭС толук камсыз кыла алган эмес. Себеби шаарлардын жана ишканалардын өсүшүнө жараша электр энергиясына болгон талап өсүп бара жатты. Ошондуктан атамдын демилгеси боюнча тиешелүү уюмдарда кайра каралып, тез жана чечкиндүү чечимдер кабыл алынган жана иштиктүү чаралар көрүлгөн. Мисалы, архивдик документтердин маалыматы боюнча 1929-жылы декабрда Кыргыз АСРнын эл чарбасынын Борбордук советинин президиумунун кеңешмеде Төрөкул Айтматов өзү төрагалык кылган. Аламүдүн ГЭСин кеңейтүү жана Фрунзе Адыркы Бишкек шаарында жылуулук станциясын куруу жөнүндө маселе талкууланат. Жыйындын аягында кабыл алынган токтомдо мындай деп жазылып турат: Фрунзе шаарында өнөр жай ишканаларынын өсүшү электр курулушунан кыйла озуп кетип жатканын констатациялап, курулуп бүтүп иштеп жаткан жана учурда курулуп жаткан. Ошондой эле курула турган өнөр жай ишканаларынын бири дагы калбай бардыгы толук электрлештирүүгө эсептелип долбоорго киргизилиши керек. Эгер керектүү өлчөмдөгү энергия болбой калса, анда өнөр жай планы үзгүлтүккө учуруу мүмкүндүгүн белгилеп, жергиликтүү өнөр жайды электр энергиясы менен жабдууда ири үзгүлтүктөргө жол берүүгө болбой тургандыгын эске алуу зарыл. Мүмкүн болушунча гидростанцияны кеңейтүү жана жылуулук станциясын куруу мөөнөтүн кыскартуу жолу менен айтылган үзгүлтүктөрдөн кутулуу тууралуу төмөндөгүдөй токтом кылынды. ГЭСке тез арада эл чарбасынын Борбордук советинин
жетекчилиги астында гидростанцияны кеңейтүү маселесин кайра кароо жана жыйынтыгын эл чарбасы боюнча Борбордук Советинин президиумуна 1931-жылы 2-январда тапшыруу сунушталсын. Аламүдүн ГЭСинин жетекчилигине 1929-жылдын 1-декабрынан кечикпей жылуулук станциясын курууга киришүү милдети жүктөлсүн. Атам башынан эле ар бир ишти баштаганда ага комплекстүү көз караш менен мамиле жасаган экен. Бул жолу дагы бир объектти кеңейтип, экинчисин курууну баштаарда курулушта эмгектене турган жумушчулардын, кызматкерлердин жашоо шарты жөнүндө алдын ала кам көргөн. Иштегендердин турмуш тиричилигин жакшыртуу, аларга турак жай куруу, ыңгайлуу шарттарды түзүү, аларда азык-түлүк, тамак аш жана күндөлүк керектелчү товарлар, буюм тайымдар, эмелектер менен үзгүлтүксүз жабдып турууну тиешелүү мекемелерден такай талап кылуу. Алардын арасында маданий массалык иштерди уюштуруу да каралган. Аламүдүн ГЭСин кеңейтүүнү, жылуулук электр станцияларын курууну тездетүү маселеси Кыргыз АСРнын эл чарбасы боюнча Борбордук Советинин президиумунун кийинки жыйындарында да талкуулансын. Мына ушундай чечимдерди, талаптарды кое билгендигинин аркасында атам Төрөкул жетектеген эл чарбасы боюнча Борбордук Советинин көзөмөлдүгү астында төмөндөгүдөй ийгиликтер ишке ашкан. 1930-жылы Фрунзе шаарында номер 1-жылуулук электр станциясы курула баштап, ал 1931-жылы эле эл чарбасына кадимкидей энергия бере баштайт. 1931-жылы номер 2-жылуулук электр станциясынын курулушу кучак жайып, 1933-жылы аяктайт. Сүлүктүдө 1930-жылы жана Фрунзеде 1931-жылы жылуулук электр станциялары, Караколдо, Жалалабадда, Үч Коргондо жана Токмокто бир катар электр станциялары курулуп ишке киргизилген. Ош ГЭСинин тетиктери жаңыртылган жана станциянын аймагы кеңейтилген. Кызыл Кыя, Көкжаңгак, Нарын, Таш көмүр кендеринде да электр станциялар курулган. Бардыгы болуп 1-5 жылдыкта жалпы кубаттуулугу 2720 киловаттка барабар 11 электростанциялар курулуп бүтүп ишке берилген. Ойлоп отурсам, ошондо гидроэнергетиканы республиканын турмуш тиричилигине киргизип жайылтуу, анын өнөр жайды өнүктүрүү үчүн маанилүүлүгүн түшүнүп, керектүү кубаттуулугун эсептеп чыгуу, деги эле Кыргызстанда ГЭСтерди куруу жана аны пайдалануу боюнча бир да тажрыйба жок кезде техникалык билими жок киши үчүн кандай болду экен? Канчалык акыл дараметин, канчалык эмгегин талап кылды экен? Атам сыягы балдарына кийин ушул өңүттө билим алсын деп, Кыргызстандагы алгачкы гидроэлектро станцияларды куруу маселесине көп көңүл бурган окшойт. Менин эжем Люция кесиби боюнча энергетик эле. Ал өзү мектепте эң жакшы окуучу, инженер, энергетик болду. Электр энергиясын бөлүштүрүү ишканасында иштеди. Мектепти бүткөн соң Москвадагы байланыш электротехникалык институтуна барып окуйм деп, экзамендерин ийгиликтүү тапшырган болчу. Бирок сен эл душманынын кызысың деп Москвага жибербей коюшкан. Айла жок, тапшырган экзамендеринин профилине туура келген. Ошол жылы Фрунзеде ачылган Политехника институтунун энергетика факультетине кирип окуп, кыргыз кыздарынын арасында эң биринчилерден болуп окуган. Кийин небереси Түркел, чоң апамдын кесибин улайм деп энергетик кесибин алган. Азыр ал ошол сферада ийгиликтүү иштеп жатат. Мындай байланыш Кудайдын буйругу окшойт. Ошентип атам Төрөкул Айтматов 1-5 жылдыкта республикада гидроэнергетиканын өнүгүшүнө, анын алгачкы базасын түзүүгө чоң салым киргизген деп сыймыктансам болот го. Жергиликтүү өнөр жайды өнүктүрүү. Бүткүл Союздун индустриялаштыруу курсунун башкы милдети жана багыттары катары биринчи кезекте ири өнөр жайын өнүктүрүү, советтик жергиликтүү өнөр жайга колдоо көрсөтүү, металл жана отун өндүрүшүн өнүктүрүү, индустриялаштыруунун талаптарына жараша адистерди даярдоо, темир жол транспортун өнүктүрүү үчүн чечкиндүү чараларды көрүү аныкталган. Кыргызстанда индустриялаштыруунун жогоруда аталган тармактарынын ичинен экөө гана отун жана жергиликтүү өнөр жайы болгондо да пландалган көлөмдөн кыйла аз аткарылат. Чын-чынына келгенде Кыргызстанда бүткүл өлкө боюнча ишке ачылып жаткандай кеңири масштабтагы индустриялаштыруу милдети коюлган эмес. Ал аз келгенсе өнөр жайын жана транспортту өнүктүрүүнүн пландаштырылган иш-чараларынын айрымдары аткарылган жок. Ошол мезгилде ВКПб Орто Азия бюросу төмөндөгүдөй чечим кабыл алган экен. Ал кезде коммунисттик партия баарын башкарган жана бийлеген.
Orta Aziyada önөр jayda өнүктүрүүнүн негизги линиясы төмөндөгүлөргө багытталышы керек. A. Orta Aziyadan taşıp кетүү үчүн өндүрүлгөн техникалык чийки заттарды иштетүүчү өндүрүш тармактарын өнүктүрүүгө. B. Жергиликтүү чийки заттарды иштетүү курулган Орта Азиялык республикалардын жана кайсы бир деңгээлде коңшу өлкөлөрдүн муктаждыктарын камсыз кыла алгыдай өндүрүш тармактарын өнүктүрүүгө. Ошентип биздин аймакта биринчиден пахта тазалоочу өнөр жайы, ага жармакташ чигит май чыгаруучу, самын шакар кайнатуучу, кагаз жасоочу өндүрүш, мал чарба продуктыларын, тери, жүн, эт жана башка ушуларды иштетүүчү, жибек ийрүүчү, мөмө жемиш консервалоочу жана башка өндүрүштү өнүктүрүү каралган. Экинчиден кездеме токучу фабрикалар, кант, тери, булгар ыйлөөчү, пиво кайнатуучу, шарап ачытуучу заводдор, таттуу жасоочу, ун тартуучу ишканалар, айыл чарба шаймандарынын механикалык заводдорду курулмак. Демек жалпы Орта Азия, анын ичинде Кыргызстан, башынан эле СССРдин өнөр жайлуу борборлору үчүн чийки заттарды жөнөтүүчү аймак катары каралган. Аймак жеңил өнөр жай продукциясына өз муктаждыгынын көпчүлүк бөлүгүн өзүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүнө жараша камсыз кылмак. Жада калса Кыргызстанды индустриялаштыруу планындагы СССР мам планды иретке келтирип, жогорудагы чечимге ылайыктап бекиткен. Кийинчерээк Кыргызстандын эл чарбасын өнүктүрүүнүн биринчи 5 жылдык планын иштеп чыгууда, андагы өнөр жай курулушунун максат милдеттерин жогоруда келтирилген көрсөтмөлөргө жараша аныктаган. Албетте, Кыргызстандын өкмөт башчысы Жусуп Абдурахманов жана эл чарбасы боюнча борбордук советинин төрагасы Атам Төрөкул Айтматов пландарды жергиликтүү элдин кызыкчылыгына шайкеш келтирүүгө, маселеге комплекстүү мамиле кылууга умтулушкан. Алар республикада топтолгон социалдык жана чарбалык проблемаларды, ири өнөр жай ишканаларын, темир жолдорду, ГЭСтерди куруу аркылуу ар тараптан ийгиликтүү чечүүгө аракеттенишкен. Бир эле мисал келтирип кетейин. Москвадан бекип келген биринчи 5 жылдыктын планында жергиликтүү элге керектүү болгон иш-чаралардын көбү кирбей калган. Мисалы, Кыргызстанда кант кызылчасы жакшы өсөт. Элге да кант керек, бир эле Кыргызга эмес, бүтүндөй Орта Азия элдерине. Бул бир жагынан. Экинчиден, гектарлаган жерге кант кызылчасын эксе, жергиликтүү элге дагы жумуш орду түзүлөт. Аларга эмгек акы төлөнөт. Үчүнчүдөн, кызылчачылардын отурукташуу жана коллективдештирүү процесстери ишке ашуусу жеңилдейт. Кант кызылчасынан кант чыгарыш үчүн кант заводун куруу зарыл. Кант заводуна кызылчаны ташып келиш үчүн Фрунзе токмок темир жол бутагын куруш керек. Бирок борбордон келген планда темир жол бутагын куруу маселеси титулдук тизмеге кирбей калган. Аны титулдук тизмеге киргизиш үчүн өкмөт башчысы Жусуп Абдурахманов Москвадагы тиешелүү мекемелерге биринен сала бирине кирип жатып, кыйынчылык менен ишке ашырган. Ошондой эле жол менен Абдурахманов Кыргызстандын Эт азык союздук трестине киришине жол ачат. Кийин 1930 жылы 14 январда Кыргызстандын эл чарба комиссиясынын борбордук комитетинин төрагалары биригип, Москвага бүткүл союздук эл чарба советинин председателине кат жиберишкен. Алар өздөрүнүн катында кант заводунун курулушунун жүрүшү жөнүндө кыскача маалымат беришип, 1929-1930 жылдары капиталдык салымдардын өлчөмүнүн өтө аз экендигин, андыктан курулуш абдан жай, начар жүрүп жаткандыгын, чарбалык маданий курулуштун күн санап өсүп бараткан талаптарына жооп бере албаганын тартынбай ачык айтышкан. Тоготер жерин мындайча түшүндүрүшкөн. Мына ушунун бардыгы заводду куруу жана имараттарды тургузуу боюнча курулуш иштеринде чоң кыйынчылыктарды түзөт жана 1930-31 жылдары курулушту аяктоо мөөнөтүн үзгүлтүккө учуратуу коркунучун туудурат. Ал эми үстүздөгү жылы курулуш мөөнөтү жетишсиз деңгээлде пайдаланылган бойдон кала берүүдө. Ошондой эле айыл кыштактарда кант кызылчасын айдоо үчүн бөлүнгөн аянттарды толук өздөштүрүүнү артка тартат. Калкты жерге отурукташтырууну жүргүзүүнү токтотот. Кызылчачыларды коллективдештирүүнүн темпин жана ушуга байланыштуу социалдык маданий иш-чараларды басаңдатып начарлатат. Ал катта төмөнкүдөй ачык так өтүнүч талаптарда жазылган. Капиталдык салымдарды мындай тартипте алмаштырууну катуу суранабыз. А. 6 миллион рубльды курулушка 1929-30 жылдары бөлүп берүүнү. Б. 6 миллион рубльды курулушка 1930-31 жылы бөлүп берүүнү. Ошону менен бирге тедирээк төмөнкү чараларды көрүүнү. Өз убагында заказдарды берүү, Кыргыз кант заводуна заказ кылынган жабдууларды жасоочу машиналар менен өзгөчө турбогенераторлорду заводдорго кийлигишип өз убагында аткартуу.
Курулуш материалдарды даярдоо жана жүктөп жөнөтүүнү тездетүү, аларды курулуш мезгили башталганча курулуш боло турган жерге жеткирүү. Булардан тышкары СССР ВСНХ-сынан кант заводунун курулушуна кошумча 30 жүк ташуучу автомобиль, 20 тракторду тезирээк жеткирүүнү талап кылышыптыр эки төрага. Бирок тилекке каршы ушунчалык аракет кылып планга киргизген Фрунзе Токмок балыкчы темир жолунун кантка гана чейинки болгону 20 чакырым гана өтө кыска бөлүгү бүткөрүлөт. Ошого карабастан Кыргызстандын өкмөт башчысы Жусуп Абдрахманов жана өнөр жай жана соода эл комиссары жана эл чарбасы боюнча Борбордук Советинин төрагасы Атам Төрөкул Айтматов баш болгон республиканын жетекчилери эч моюбай жергиликтүү өнөр жай курулушунун кулач жайышы үчүн шарт түзүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышты жана өздөрүнүн акыл дараметин сарпташты. Төрөкул Айтматов аталган тармакты тескеп турган учурда өнөр жай курулушу өзгөчө күч алып, айрым ишканалар эпкиндүү курулуштарга айланган. Андай эпкиндүү курулуштардын арасынан Фрунзе шаарындагы эт комбинаты, канттагы кант заводу, Багыш, Көкчанга, Кара суу, Ош темир жолдору жана башкалар эле. Кыргызстандын 1-5 жылдык планында жеңил жана тамак аш өнөр жайларын өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бөлүнгөн. Бул өңүттөгү ишканалардын катарында төмөнкүлөр кирет. Фрунзедеги тери булгары заводу 1929-жылы апрелде ишке кирген. 1929-жылы Кетментөөдө пахта тазалоочу заводу ачылган. 1929-жылы Фрунзе шаарында нан заводу иштей баштаган. Кийинки жылы 1-майда Фрунзе шаарында эң ири ун комбинаты ишке киргизилген. 1929-жылы жайында Борбор шаарда эт комбинаттарынын курулушу бүтүп ишке берилген. 1929-жылы 2-декабрында өткөргөн эл чарбасы боюнча Борбордук Советинин президиумунун жыйынында механикалык жана самын шакар кайнатуучу заводдордун долбоору бекитилген. 1930-жылы 15-майда эл чарбасы боюнча Борбордук Советинин президиумунун жыйынында Фрунзе шаарында 500-600 жумушчуга ылайыкташкан, кубаттуулугу 3 миллион рубльдик кийим тигүүчү фабрика куруу жөнүндө чечим чыгарылган. 1930-жылы Кыргызстанда эфир майын берүүчү өсүмдүк өстүрүлө баштап, 1931-жылы Эфиранос заводунун курулушу аяктаган. Ол завод көп өтпөй аймактагы ири ишканага айланып, мында жылына өтө көптөгөн продукция чыгарылган. Илгери жаш кезде Таласка Казакстан аркылуу көп барчу элек. Жолдошум Эсенбектин айылы Жамбыл облусу менен чектеш. Ал кезде азыркыдай чегара бажакана жок эле. Жолдон Панфилов районунан өтүп бара жатканда Эфиранос деген жазуусу бар көрнөктү көрүп калар элем. Анан эмне үчүндүр тынчым кетип, эки жакты карап, бул эмне деген жер деп Эсенбектен сурай берет элем. Бул эфир майлуу өсүмдүктөрдү өстүрүүчү совхоз. Ал өсүмдүктөрдөн чыгарган эфир майлары медицинада, парфюмерияда колдонулат. Буга эмне мынча кызыгасың? Дайым эле сурай бересиң дечү эле. Көрсө менин атам 1930-жылы септирип өстүргөн эфир майлуу өсүмдүктөрдөн май чыгаруучу завод ушул жерде болгон турбайбы? Эми билдим. Мүмкүн ошол кезде атамдын ушул жерге кандайдыр тиешеси бар экенин жүрөгүм сезген чыгар. Кийин ал завод СССРдеги атага чыккан 4 заводдун бири Ставрополь крайы, Молдавия, Абхазия жана Кыргызстан. Мына ошол завод СССРдеги атага чыккан 4 заводдун бири болгон экен. Эфиранос совхозунун бул техникалык өсүмдүктү эккенге 200 гектар жери болгон жана Панфилов районунун башка аграрийлеринен дагы бул сырьёну кабыл алып турган. Завод 3 мөөнөттө иштеп жана бир сезондо 9000 килограмм май чыгарчу экен. Эфир майларын Союздун эң ири мыкты парфюмерлик жана фармацевтик заводдоруна жиберип турушкан. Согуш жылдарында тоодон арча алып келип, анын майын чыгарчу дешет. Арчанын майы кан токтотуучу каражат катары медицинада колдонулган. Завод Москвага баш ийип, материалдык жактан абдан жакшы камсыздалган болчу. Бирок Союз ыдыргандан кийин завод иштебей калат. Азыр ал айылда бир дагы иштеген өнөр жайы жок дешет. Ысык көл өрөөнүндөгү токойлорду күндөн күнгө күч алып бара жаткан чарбалык курулушта урунуу максатында 1929-жылы Ак сууда, 1930-жылы Түргөн менен Жыргалаңда, 1931-жылы Жетөгүз менен Жаргылчакта, кийин Чыңгыз Аккенин Аккеме деген чыгармасы боюнча кинофильмди Жаргылчакта тартышты. Мына ошол жактарда карагай кесип тилүүчү, жыгач курулуш материалдарын даярдоочу чакан заводдор курулган. Ал кезде азыркыдай жүк ташуучу машинелер болгон эмес. Ошол эле курулушка керектүү болгон жыгач курулуш материалдарын ат араба, өгүз араба менен ташышкан. Жогоруда мисалга катары келтирилген кант заводунун курулушу жөнүндө дагы айта кетүү керек. Адыркы Кант калаасындагы кант шекер заводунун курулушу
1928-жылы башталып кийинчерээк ал биринчи 5 жылдыктын эпкиндүү курулушу деп эсептелген. Жогоруда айтылгандай, бул заводду өз убагында куруп бүтүш үчүн Кыргызстандын жетекчилиги бир нече рет союздук уюмдардан курулушту тийиштүү ырааттуулук, жаңы график менен каржылап турууну жана кошумча каражат бөлүүнү талап кылган. Темир жолдорду куруу. Айтматов Төрөкул Кыргызстанда темир жол курулушунун башатында турган десе да болот. Кээде темир жол куруунун тарыхына байланыштуу берүүлөрдү телеканалдардан көрүп, угуп калганда аларды мен абдан көңүл бөлүп кызыгып карайм. Ишимен менин чоң атам же анын темир жол курууга катышкан замандаштары жөнүндө бир нерсе айтаар бекен деп күтөм. Бирок алар жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Эч ким кызыкпайт болуш керек. 1913-жыл Талас облусундагы тоо аркылуу өткөн Тешкен-Тоо деген туннелди курууга темир жолдун администрациясы жергиликтүү жашоочуларды катыштырган экен. Алардын арасында менин чоң атам Айтматтагы 11 жашар уулу Төрөкул менен бирге темир жол курууга иштеп калган экен. Төрөкул абдан зээндүү, кишилер менен бат тил табышкан, тири карак бала болгондуктан ошол жерлерде жүрүп бат эле орусчаны үйрөнүп алып, жергиликтүү эл менен орус мастерлеринин ортосуна котормочу болуп берет. Ошол учурда Орто Азияда орус түзем мектептери ачыла баштайт. Орус мастерлери Айтматка балаң зээндүү экен, окутсаң жакшы адам болот дешип кеңеш берет. Олы атадагы Адыркы Тараш шаарындагы мектепке жолдомо жазып беришет. Ошентип менин атам бала кезинде чоң атам Айтмат экөө 1913-1915 жылдарда Адыркы Маймак станциясына жакын жердеги тоо аркылуу өткөн Тешкен-Тоо деген туннелдин курулушуна катышкан. Кийин атам Москвага командировкаларга барып келип жүргөндө Маймак станциясынан өткөндө Кыргызстанды Европа, Сибирь менен туташтырып турган ушул темир жолду курууга катышканмын деп ичинен сыймыктанса керек деп ойлойм. Болгондо анын ошол темир жол менен өткөн акыркы сапары кайгылуу болуп калганы өкүндүрөт. 1937-жылы 1-декабрда атамды НКВД камакка алып, поезддин абак вагонуна салып, Москвадан Фрунзеге жөнөтүшкөн. Жеңем Мария илгери бир жолу айтып калды эле. Москвадан Фрунзеге Чыңгыз поезд менен келгенди жакшы көрөт. Анан эмне үчүндүр Маймак станциясына келгенде түнкү 12 болгонуна карабастан туруп вагондун терезесине келип, сыртты карай берет, тынчы кетип. Сыягы атам дестейт окшойт. Анан шекер айылдын жанынан өтүп баратам дейт окшойт. Атам эл чарбасы боюнча Борбордук Советтин төрагасы болуп кызматын аркалап турган мезгилде Фрунзе кант, токмок, Драгомирова сүлүктү, Кара суу көк жаңгак, Кара суу Ош темир жолдору курула баштаган. Ошол курулуштардын бардыгын эл чарбасынын Борбордук Совети тейлеп тескөчү. Мисалы 1930-жылы 31-январда Кыргыз АСТРнын эл чарбасы боюнча Борбордук Советинин атайын кеңешмеси өтүп, анда Фрунзе токмок темир жол бутагынын курулушу тууралуу маселе каралат. Кеңешмеде каралган маселе боюнча бир катар иш-чаралар аныкталып, атайын чечимдер кабыл алынат. Биринчи, темир жол курулушунда эмгектенген эмгек жамааттарын азык-түлүк жана өнөр жай товарлары менен камсыздоо. Экинчи, алардын маданий турмуш тиричилик жактан тейлөөнү жакшыртуу. Үчүнчү, ишке зарыл болгон араба тартуучу ат көлүгүн, күч унаасын, жем чөп, беде арпа 94 тонна, сулуу 188 тонна жана башка. Мына ушулар менен камсыздандыруу. Ал кезде азыркыдай жүк ташуучу машинелер жок. Курулуш материалдарын ат араба, өгүз арабалар менен ташышчу. Төртүнчү, тиешелүү мекемелер жергиликтүү курулуш материалдарын убагында жеткирип берип туруу. Курулуш устундарынын бир бөлүгү Ак сууда 3000 куб жана экинчи бөлүгү Токмокто 3000 куб камдалмак. Алгачкы аэродромдун долбоору. Атам Кыргызстанда алгачкы аэродромдорду куруу ишине дагы активдүү аралашкан мамлекеттик жетекчилердин бири болгону шексиз. Кыргыз АССР эл комиссарлар советинин аталган маселени талкуулаган кезектеги кеңешмесинде Айтматов Төрөкул төрагалык кылганы жөнүндө архивдик материалдар көрсөтүп турат. 1931-жылы 24 февралда өткөн ошол кеңешмеде 5 жылдык планда белгиленген республикада граждандык аба флотун өнүктүрүү максатында 1931-жылы аткарыла турган иштер аныкталган. Көмүр отун базасын түзүү.
Дагы белгилеп кетчү нерсе, атам өнөр жай ишканаларын, айыл чарбасынын, транспорттун жана калктын барган сайын өсүп бара жаткан муктаждыктарын толук убагында камсыз кылуу үчүн көмүр отун базасын түзүү зарылдыгын көптөгөн жыйындарда маселе козгоп турган. Архивдик булактарында мындай деп жүрөт: отун базасын түзүүдө Кыргызстан зор роль ойногону оң, дейт атам. Анткени Орто Азия көмүр трестине кирүүчү эң ири көк жаңгак, кызыл кыя, сүлүктү, шурап көмүр кендери Кыргызстандын аймагында жайгашкан. ВКПБ Кыропкомунун 6-чы облустук конференциясында айткан ал оюн Төрөкул Айтматов андан ары мындайча уланткан: таш көмүр өнөр жай тармагы боюнча коюлган милдетти аткаруу 5 жылдыктын аягында көмүр казууну 3 миллион путка жана 1930-31 жылдар аралыгында 400 миң путтан 1 миллион путка жеткирүү үчүн транспортту жакшыртуу жана уюштуруу боюнча бир катар иш-чараларды жүргүзүү кажет. Ошондой эле электр базасын түзүү, жаңы шахталарды ачуу, таш көмүр кендери кездешкен мурда биротоло иликтенип бүт элек райондордо изилдөө иштерин тереңдетүү керек. Ал Кыргызстандын түштүгүндө көмүр кендерин иликтөө менен катары Ысык көлдүн айланасында изилдөөлөрдү күчөтүү менен жанаша жүргүзүүнү сунуш кылган. Кезеге келгенде ал кийинчерээк 1931 жылы 21 июнда Кыропкомдун 3-чү пленумунда сүйлөгөн сөзүндө Аравамбура райкомунун секретары кезинде көмүр өнөр жайында топтолгон маселелерге дагы токтолгон. Ал мындагы жумушчулардын топтолушуна ыраазы болбогонун, Орто Азия көмүр трести менен кен башкармалыгынын туура эмес аракет көрсөтмөлөрүн сынга алып, көңүлү иренжигенин бетке айтат. Көрсө аталган мекемелер түпкү улуттардан жумушчуларды даярдоого кам көрбөй, жергиликтүү элди иш менен камсыз кылуунун ордуна жакшы маянасы бар, жылуу жумшак жумуш орунга жумушчуларды Союздун ичкерки райондорунан ташып келишчү экен. Кендин, жердин ээси жергиликтүү элге пайдасы тийбеген, бөлөк бөтөн элдер үзүрүн көргөн көмүр кендеринин кимге кереги бар деп кейиген. Илгиз агам так ушул Кыргызстандын көмүр кендерин изилдеп, илимий иштерди жүргүзүп, илимдин доктору, академик болду. Анын ушул илимде жасаган ачылыштары шахталарда иштеген жумушчулардын коопсуздугун камсыз кылууга арналган. Бул дагы атабыздын негиз салып кеткен иштеринин тереңдетилип, улантылышы го деп ойлойм. Кендерди изилдөө. 6-чы партконференцияда сүйлөгөн сөзүндө Жусуп Абдурахманов кендерди изилдеп иштетүү жөнүндө мындай деп айткан: Эгерде бизде курулуш өнөр жайы жана айыл чарба продукцияларынын кайра иштетүү тармагында аздыр көптүр жаман эмес болсо, кен тармагындагы өнөр жайыбыз өксүп турат. Кыргызстан түстүү металлдарды иштетүү, көмүр өндүрүү жана башка жагынан абдан зор мүмкүнчүлүккө ээ болгону менен бул жагыбыз али иликтен элек. Аны өз алдынча иликтөөгө биздин аппарат мажбүрөлүк кылат. Болбосо бул багытта эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр ачылбай жатат. Бир жагынан квалификациялуу кадрлардын жоктугу, экинчиден нефть, түстүү металлдар сыяктуу стратегиялык мааниси бар объекттерди изилдеп иштетүү союздук жана орто азиялык тресттерге берилгени бул маселени чечүүгө кедергисин тийгизип турган. Мисалы, архивдик материалдарда 1929-30 жылдарда Кыргыз АСРнын нефть кендеринде изилдөө иштерин жүргүзүү жөнүндө Москвада өткөн бүткүл союздун эл чарбасынын советинин отурумунун протоколу бар. Ал отурумда Кыргыз АСРнын эл чарбасы боюнча советинин төрагасы Төрөкул Айтматов катышкан. Отурумда 1929-30 жылдарда Кыргыз АСРнын территориясынан орун алган Майлы Сай, Чаңгыр таш жана Текебел нефть кендеринде изилдөө иштерин жүргүзүү зарыл деп табылсын. Бул иштерди аткаруу Өзбек нефть трестине тапшырылсын деген токтом кабыл алынган. Ушундай жагдайлар менин атамды өзүбүздүн улуттук кадрларды даярдоо жөнүндө көп ойго салган. Кийин анын келини Илгиз Төрөкуловичтин жубайы Розалия Женчуроева кесиби боюнча геолог чалгындоочу Кыргызстандын тоо тектерин изилдеп, түстүү металлдардын далай пайдалуу кендерин тапкан. Улуттук кадрларды даярдоо. Деген киши кадр маселесинде атам катуу туруп тутунган позициясын өмүр бою эч өзгөрткөн эмес. Ал кыргыз элинин түпкү кызыкчылыгын көздөгөн, келечегин ойлогон чыгаан инсан катары улуттук кадрларды даярдоого бапестеп өстүрүүгө такай кам көргөн. Биринчи 5 жылдыкта өнөр жай ишканаларынын саны өсүп, аларда иштей турган квалификациялуу инженер-техникалык адистерге болгон талап күндөн күнгө өсүп бара жаткан. Бул ишканалардын керектөөсүн канаттандыруу үчүн жергиликтүү жаштардан андай кесипкөйлөрдү даярдоону колго алуу керек эле.
Жусуп Абдрахманов 1931-жылы Жалалабадка командировкага барып, шахтерлор менен жолугат. Ал жолугушу жөнүндө күндөлүгүндө төмөндөгүдөй жазганы бар. 11 январ 1931 жыл. Жалалабад көмүргенинде болдум. Шахтерлор өтө жаш, бирок ишке кайрат менен киришкен. Жаш шахтерлор менен сүйлөштүм. Алардын көбү билим жактан сабатсыз, бирок алар өзү үчүн иштөөдө социализмди куруу жагынан абдан сабаттуу. Мен беттери капкара болуп майланышкан көмүр казуучуларды көргөнүмдө абдан кубандым. Алар бул жака тоолуу Кыргызстандын талааларынан жана мал жайуучу жайыттарынан келишкен. Айрыкча 18 жаштагы шахтер ташуучу сүйкүмдүү эле. Мына анын планы: көмүр казуучу болуу, сабатсыздыгын жоюу, фабрично-заводское училище, андан кийин тоо академиясына тапшыруу, анан инженер кесибине ээ болуу. Менин андан арычы деген суроомо ал жөн гана «Буяка кайтып келип, башкы инженер болом» деп жооп берди. Менде да улутчулдуктун белгилүү үлүшү сакталып калган окшойт. Болбосо шахтер кыргыздарды көргөндөгү кубанычымды кандайча түшүндүргө болот? Бул көрүнүш 5 жылдык планды аткарууга байланыштуу биздин республикада жаштардын арасында жүргүзүлгөн үгүт иштеринин натыйжасы болуш керек. Анткени атам 6-облустук парт конференцияда сүйлөгөн сөзүндө инженер техникалык кызматкерлерди биринчи кезекте Кыргызстандын өзүндө профессионалдык техникалык окуу жайларды ачуу жана кесиптик билим берүүнү жайылтуу аркылуу даярдоо керектиги жөнүндө маселе койгон. Ал кыргыздарды көбүрөөк өнөр жай курулушуна, ишканаларга тартууну эп көргөн. Ушуга байланыштуу атам бардык ишканалардын алдында фабрикалык, заводдук окууларды, жергиликтүү улуттан квалификациялуу кызматкерлерди даярдоо боюнча курстарды уюштуруунун керек экендигин ар бир чоң жыйын алыштарда айтып сунуш кылган. Төрөкул Айтматов республикада айрыкча курулуш кеңири өнүгө баштагандыктан курулуш техникумун ачууну сунуш кылган жана бул багытта активдүү аракеттерди жасаган. Мындан тышкары ири өнөр жайлуу борборлордогу өнөктөш ишканаларга шефтик жардам сурап кайрылуу, Кыргызстандан тажрыйба алмашуу, өнөр үйрөнүү үчүн барган кызматкерлерге алардын жогорку квалификациялуу кызматчыларынын узак мөөнөткө устаттык кылуусун жөнгө салуу жөнүндө маселе көтөргөн. Атамдын мындай чечкиндүү аракеттери текке кеткен жок. Көп өтпөй чымырканган эмгеги кайтып күткөндөй өз үзүрүн берди. Эгерде 1926-28 жылдары республикада болгону 54 гана жогорку билимдүү, 166 орто билимдүү адис, 224 квалификациялуу жумушчу практик эмгектенсе, 1932 жылы башында 429 инженер менен техниктер Кыргызстандын ар кайсы ишкана мекемелеринде иштөөчү. 1929 жылы Кыргызстандагы 8 техникумда 424 киши билим алса, биринчи 5 жылдыктын аягында аларда окугандардын саны 1252 кишиге таяган. Ал мезгилде эл чарбасы үчүн адистерди республикадагы тоо-кен, курулуш, автожол, финанс-экономикалык жана башка техникумдар менен жогорку коммунисттик айыл чарба мектеби, Москва, Ленинград жана башка шаарлардын жогорку окуу жайлары даярдачу. Ошентип Төрөкул Айтматов Кыргызстандын өнөр жайында иштей ала турган, квалификациясы, даярдыгы бар жаштарды өстүрүү маселесин да жолго койгон. Төрөкул Айтматов партиянын жоокери. Тагдырдын буйругу экен. 20-кылымдын башында Кыргызстан Орусиянын четки, илим билим тармагынан артта калган колониясы болуп турган. Элибиз көптөгөн нерселерден кургалып, эң оору 1916 жылкы үркүн окуясы болгон. Анын кесепетинен ачарчылык, жакырчылык, туташ сабатсыздык, калктын 95% сабатсыз болгон, чарбалык бүлгүн, өкүм сүрүп турган. 1917 жыл. Октябрдык инкылап Орусияда жашаган элдер алар менен бирге кыргыз эли да коомду кайра куруу жолуна түшүштү. Бул кыргыз элинин тарыхында чоң өзгөрүүнүн убагы, бурулуш чагы болгон. Дал ушул учурда тагдыр өзү элдин алдына, тарыхтын сахнасына бир топ жаш лидерлерди алып чыгып, алар кыргыз элинин тагдыры үчүн жоопкерчиликти өз моюндарына алышып, совет бийлигин орнотушкан. Ал лидерлердин арасында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Орозбеков,
Эсен Аманов, Шоруков жана башка биздин аталарыбыз, алардын ичинде албетте менин да атам Төрөкул Айтматов болгон. Алар коомдун жашоосундагы бурулуш убактысында эл башына келишип, совет бийлигине чын жүрөктөн ынанып, социалдык адилеттүүлүктүн жана теңдиктин орношуна ар бир жарандын татыктуу өмүр сүрөрүнө мүмкүнчүлүгүнүн болоруна ишенишип, ага жан дили менен кызмат кылышкан. Совет бийлигинин бийлик элге, жер дыйкандарга, жерди ким иштетсе, жер ошого таандык деген лозунгдары аларга абдан жаккан. Советтер Союзунда бир гана партия, коммунисттик партия болгон. Жана ал бийликтин баарын жүргүзгөн. Мамлекеттик коммунисттик партиянын демократический централизм деген принцибин абдан катуу кармашкан. Бул принцип боюнча жергиликтүү мекемелер мамлекеттик башкаруунун жогорку органдарына баш ийген. Ал органдар өз кезегинде бирдиктүү борборго баш ийип, ошолордон башкарылган. Төрөкул Айтматовду Кыргызстандын эл чарбасынын мыкты уюштуруучусу, иш билги министр жана Кыргыз эл чарбасы боюнча борбордук советинин төрагасы катары таанымал болуп калган мезгилинде ВКПБ Кыргыз обкому Араван Бура райкомунун катчылыгына дайындоо жөнүндө чечим чыгарат. Партиянын ушул чечимине карата Жусуп Абдрахмановдун нааразы болгондугу күндөлүгүндө жазылган. 12 апрель 1931 жыл. Обком бюросу Айтматовду менин каршы экениме карабай, Араван Бура райкомунун катчылыгына дайындады. ЭКСтин курамын алсыздантуу менен алар чарбалык советтик курулуштун жетекчилик курамынын сапатын алсыздантып жатышат. 12 ноябрь 1931 жыл. Эл комиссарлар советинин иштерин кантип жакшырта алабыз? Айтматовду эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басарлыгына дайындасакпы? Ал чынында бул кызматка абдан ылайыктуу деп жазганы жогоруда айтылганды ырастап турат. Ленин жана Сталин жерде иштегендерге өткөрүп берүү керек. Дыйкандарды коллективдүү чарбада, колхоздордо иштөөнүн артыкчылыгына ынандыруу керек дешкен. А дегенде колхоздорду уюштуруу иши жүргөн мезгилде аларга эмгекчи дыйкандар ыктыярдуу түрдө кирген. Анткени колхоз бул Советтер Союзунун эмгекчи дыйкандарынын ыктыярдуу бирикме уюму деп эсептелчү. Ал коомдук өндүрүш каражаттары жана шериктеш эмгек менен ири социалисттик чарбаны биргелешип жүргүзүү үчүн уюшулган. Эми 1929 жылы Сталин бүт өлкө боюнча туташ коллективдештирүүнү жүргүзүү жөнүндө көрсөтмө берет. Кулактарды ашынган таптык душман катары жок кылуу керек деген буйрукту жарыялайт. Ошон үчүн колхозго кирбейбиз дегендердин баарын НКВД тарабынан кулакка тартып сүргүнгө айдашкан. Айла жок, бул мамлекеттик системанын саясаты эле. Көп учурда жазалоо туура эмес болгон. Репрессиялар маселеси ушунчалык күч алып, аны башкарууга, токтотууга болбой калган. Ошон үчүн ал кездеги республикалык жетекчилер системанын туткуну болуп, ага каршылык көрсөтө алышкан эмес. Атамдын Араван Бура районуна келип иштеген мезгили так ошол туташ коллективдештирүү жүрүп жаткан мезгилге туура келет. Жогоруда айтылган себептерге байланыштуу баары эле ойдогудай болгон эмес. Бул жагынан ири жетишкендиктер көптөгөн кыйынчылыктар менен коштолду. Ошондо атамдын эл менен иштөөсүнүн негизги формасы чогулуш, эмгекчилердин митингдери, ооздеки лекциялык үгүттөр, аңгемелешүүлөр болгон. Бул жерде анын уюштуруучулук, элди ынандыра алган сапаттары чоң роль ойногон. Араван Бура району бир жагынан Кыргыз АСТРынын эң чоң району болуп, Адыркы Ош облусунун чордонун түзгөн Араван, Кара Суу, Ноокат райондорунун аймактарынын ичинен камтыган. Экинчи жагынан пахта эгүүчү райондордун эң ириси болгон. Пахта ал кезде совет мамлекети үчүн стратегиялык мааниси бар сырьёлук ресурс эле. Ошон үчүн Кыргыз АСТР союздук жана Орто Азиялык органдарынын алдында белгилүү деңгээлде милдеттенмелери боло турган. Ал эми Араван Бура району жалпы чарбалык ишмердигин уюштуруу жагынан да, айыл чарба шаймандары, алдыңкы техникалар, каражаттар менен жабдуу жагынан дагы артта калып, абалы абдан начар болчу. Ошондуктан мындай жооптуу ишке чарбалык иштин көзүн билген тажрыйбалуу жетекчи керек эле. Ага Айтматов жарайт деп табышкан. Ал кезде жогоруда айткандай партиянын айткан, дегени деген баш ийбеске айла жок. Бирок атам өзү да өзүн партиянын жоокери катары сезген жана Кыргызстан үчүн кайсы иш болсо да чын ыкластан иштеп берем деген киши эле. Анын үстүнө атам мындан мурда 1927-28 жылдарда Жалал-Абадта жер суу реформасын жүргүзүп кеткен. Ошол мезгилден мисал келтирип кетейин. Партиялык чогулуштун биринде атам ал кырдаалды мындайча сүрөттөгөн. Дыйкандар жерди омоч менен айдап, чычырканак менен мал алышат. Алар айыл чарба машиналарын башкарганды билишпейт.
Agronomdor аларга жардам бере алышпайт. 1927 Жалалабад кантонунда ыңгайлуу жер аянтынын 79,6% кулактар менен байлардын колунда. Калктын кедей бөлүгү чарбанын 76%-ын түзөт да, алар болгону 20,6% гана сугат жерлерге ээ. Байлар, келгиндер, кедейлерди, чайриккерлерди эзип иштеткен. Байлардын чарбалары техникалык жабдуулары жагынан кедейлердикинен айырмасы жок. Чайриккерлер түшүмдүн жарымын жер ээсине бериши керек. Ошондуктан алар түшүмдүүлүктү көтөрүү тууралуу кызыктар болушкан эмес. Муну менен бирге карапайым калк бул реформанын маанисин түшүнүшкөн эмес. Анткени бай манаптардын, келгин дыйкандардын жана мусулманчылыктын реакциячылык атмарлары эл ичинде реформа тууралуу силерди алдап жатышат. Ишенбегиле деген сыяктуу ар кандай ушактарды таратышкан. Силердин бардык жериңерди, мал мүлкүңөрдү тартып алышат деп түшүндүрүшкөн. Ал эми өзбектер жыш жашаган кыштактарда реформанын натыйжасында өзбектердин баарынын жерин тартып алып, кыргыздарга берет деген каңшарды жайылтышкан. Ошондуктан өзбектер Өзбекстанга кошулуу үчүн күрөшүшү керек дешкен. Жер суу реформасынын натыйжасында жер менен иштөө жакшырат. Айдоого жарактуу жерлер көбөйүп, жердин кыртысын иштетүүнүн сапаты жогорулайт. Шаймандарды таратуучу пункттар уюштурулат. Кедей дыйкандар айдап себүү иштери үчүн сырьё, үрөндөр менен камсыздалат. Атам ирригация маселелерине абдан көңүл бурган. Партиянын ардагери Евгений Васильевич Чернецовдун эскерүүсү боюнча Кыргызстандын түштүгүндө эмгектенген Төрөкул Айтматов сугат тармактарына жолдорду курууга, селдерди жөнгө салууга өзгөчө көңүл бурган. Ошон үчүн сугат системалары жакшырат. Мунун натыйжасында сугат жерлердин аянты өсөт. Жерди пайдалануу иштерин жөнгө салуу боюнча адисти Союздун борборунан чакыртып Жалалабад облусунун жеринин картасын чийдирген. Ал картада жердин кайсы участкасы техникалык өсүмдүктөргө, кайсынысы дан себүүгө, коон дарыз бакчасына же кайракыга туура келерин көрсөтүп белгилеген. Анан ирригациялык системаны куруп, анын жардамы менен улам сугат жерлердин аянтын көбөйтүп, колхоздун ишин жакшырткан. Колхоздорго техниканы, жер семишкичтерди борбордон алдырып, дыйкандардын ишин жеңилдетет. Дайыма тапшырылган ишке жоопкерчиликтүү мамиле кылууга көнгөн атам райондогу чарбалык иштерди илгерилеткен жана алардын ийгиликтүү болушуна жол ачкан. Атамдын ишти туура уюштура билгендигинин аркасы менен Араван-Бура району автономиялуу республика масштабында тез эле алдыга чыгат. Мындай ийгиликке жетүүсүнө атамдын 1927-28 жылдары Жалалабад кантонун, кийин Ош округун 1928 жылдын ноябрдан 1929 жылдын мартына чейин башкарган кездеги элдин эсинде калган ак эмгеги, жер суу реформасын адилет жүргүзүүдө топтогон кадыр баркыда зор орун алганы анык. Араван-Бура районунан кийин атамды партиялык уюмдагы башка жумушка которот. Аны Кыргызстандагы бийликтин эң жогорку тепкичине чыгарышат. Ал ВКПБ Крапкомунун экинчи катчысы кызматына көтөрүлөт. Ал кезде биринчи катчыны Москвадан жиберишчү. Экинчи катчыга социалдык маданий иштерге жетекчилик кылуу жүктөлгөн. Бул кызматта ал 1 жыл 2 ай гана иштейт. 15 январь 1934 жылынан 12 март 35 жылга чейин. Андан соң Кызыл профессура институтуна окууга өтүп, Москвага үй бүлөсү менен кетет. Атамдын бул кызматында иштеп жүргөн мезгили жөнүндө апам мындай эскерчү эле. Ушул жаңы кызматтан эртерээк кутулсам болор эле. Кыйналып кеттим. Кудайдын куттуу күнү эрте менен НКВДнын өкүлү Четвертаков келип күтүп турат. Ал камай турган кишилердин тизмесин көтөрүп келет. Тизмеде мен жакшы тааныган, билген санаалаштарым, жолдошторум да бар. Алар душман эмес, социализм идеяларына берилген кыргыз элинин чыган уулдары десем, кайра мага анда сен да душмансың деп асылышат. Эмне кылыш керек? Мына ушинтип апама айласы кеткенде айтчу экен. Кыясы борбордон келип жаткан адилетсиздикти көрүп, жүрөгү ооруган окшойт. Бир күнү болсо жумуштан чарчап, кыйналып келип, апама мындай дептир. Мен Москвага окууга барууга мүмкүнчүлүгүм болуп жатат. Марксизм, ленинизм курсунда окуп, теориялык билимимди тереңдетип алайын дедим эле. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан мен азыркы туура эмес болуп жаткан саясатка каршы күрөшө албай калдым. Нагима, айлам кетип жатат буларга. Эл душмандарын издегендерге. Качан бул иш токтойт, мен биле албай турам. Бирок мындай саясат дайыма эле боло бербейт болуш керек деп ойлойм. Бир күнү жогору жактын көздөрү ачылат да. Мен болсо азырынча окуй турайынчы деп атам апама айтып, анан күнүгө окууга деген чакырууга күтүп жүрдү дейт. 1935 жылы 13 мартта ВКПБнын Кыргыз обкомунун
4-cü plenumunda atam 2-nji katçylygyndan boşayt. Bирок Moskvadагы ВКП-Б борбордук комитетинин партиялык органдарга жетекчилик кылуу боюнча бөлүмүндө Төрөкул Айтматовду аталган курстарга окууга жиберүү маселесин дээрлик 4 айдан соң 1935-жылдын июнунун аягында раң чечет. Бул жолу 3 ай өткөндөн кийин атам Маленковдон телеграмма келди. Жакында менин окум жөнүндө маселе чечилгени калыптыр деп сүйүнүп келет. Белоцкий да кубанып жатса керек. Күндөн күнгө экөөбүздүн камакка ала турган кишилер жөнүндө чатактарыбыз күчөп жатат. Жергиликтүү кадрларды ага караганда мен жакшы билем да. Мен кишилердин тизмеге туура эмес киргизилгендигин көрүп турам да. Деги ушу партияны кайра тазалоо дегенден тажадым. Морис менден кутула албай жатат. Ушуга байланыштуу Амосовдун Кыргыз СССРнин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 1-секретары 1937-жылы. Кыргыз коммунисттик партиясынын 1-съездинде 1937-жылы 5-июнда жасаган докладында сүйлөгөн сөзүн эске салайын. Амосов Белоцкийдин тушундагы жагдайга майда чүйдөсүнө чейин кеңири токтолуп, Белоцкий менен Айтматовдун ортосунда болгон түшүнбөстүктөр, карама-каршылыктар, кыйчалыштыктар жөнүндө айткан. Ошон үчүн 2-нчи катчы Айтматов бул жердеги чөйрөнүн атмосферасына туура келбегендиктен жакшылык менен акырын гана окууга жөнөтүлгөн деп түшүндүргөн Амосов бул абалды. Мына ушундай маанидеги телеграммадан кийин окууга келсин деген дагы бир телеграмма келип, андан соң атамды обкомдун бюро мүчөлүгүн аткаруу милдетинен бошотушат. Атам борбордук комитеттин 2-нчи катчылык кызматында аз убакыт иштегенине карабастан, Кыргызстандын агартуу системасынын жана маданий турмушунун өнүп өсүшүнө өзгөчө чоң салым киргизген. Мектептер үчүн окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдап кыргызча чыгаруунун, окутуунун сапатын жакшыртуунун зарылдыгына көңүл бурган. Жогоруда айтылгандай, 1935-жылы атам Москвага марксизм-ленинизм курсуна окууга жиберилет. Аны бүткөн соң тарыхый партиялык Кызыл профессура институтуна окууга өтөт. Окуп жүргөн мезгилинде атам үй бүлөсүн Москвага чакыртып алат.